Саламатсыңарбы балдар? Математика сабагы 6-класстын окуучулары үчүн. Силер менен мен Жайлообек кызы Клара. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 2 сандын ортоломосу жана 3 сандын ортоломосу. Сабагыбыздын максаты балдар ортоломону колдонуу менен жалпы санды табууну үйрөнөбүз. Формуланы пайдаланып, көнүгүү иштөө менен бирге билим билгичтик көндүмдөрүбүздү калыптандырабыз. Алган билимибизди турмушта пайдалана билүүгө шыктанабыз. Анда эмесе балдар, сабакты баштаардын алдын алтын эреже менен таанышып алалы. Дистанттык окууга жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Ынтызарлык менен берилген тапшырманы түшүнүп аткарууга аракеттенебиз. Өздүк гигиенаны сактайбыз жана ар бирибиз өз милдетибизди так аткарабыз. Анда балдар, эрежеге көңүлүбүздү буралы. Эгерде берилген n санынын ортоломосу μ белгилүү болсо, анда алардын суммасы μ көбөйтүлгөн n формуласы менен табылат. Эрежеге таянуу менен балдар алгачкы маселебизди аткаралы. 6А жана 6Б класстардагы кыздардын орточо мааниси 12,5 барабар экен. Бул эки класстагы кыздардын жалпы саны канчага барабар экенин табышыбыз керек экен. Анда эмесе балдар, n барабар 2. Анткени маселеде өзү айтып тургандай бизге 2 класс берилип атат, 6А жана 6Б. Ал эми эсиңердеби балдар? Мурунку өткөн видео сабагыбызда арифметикалык орточо маанини гректин μ тамгасы менен белгилегенбиз. Эми μ барабар 12,5. Жогорку эрежеде баса белгилеп айткандай, жалпы санды табуу үчүн биз μ менен n'ди көбөйтөбүз. Демек, 12,5 көбөйтүлгөн 2 барабар 25. Жообу балдар, 2 класстагы жалпы кыздардын саны 25 барабар экен. Да кийинки маселебизге көңүлүбүздү буралы. Күлала 3 жаш кабак өстүргөн, алардын орточо салмагы 3,4 кг. Ашкабактардын жалпы салмагы канча? Мынакей балдар, силер бул мультфильмди жакшы көрсөңөр керек, айрыкча кыздар. Демек, n барабар 3. μ барабар 3,4. Демек, 3,4 көбөйтүлгөн 3 барабар 10,2. Жообу балдар, күлала жалпы салмагы 10,2 кг болгон ашкабактарды өстүрүптүр. Анда балдар, тапшырма берердин алдын силерге жогорку айтылган маалыматтар түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Анда окуу китебиңердин 179 бетиндеги номер 361 көнүгүүнүн А пункту жана номер 365. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки видео сабактан кездешкенче сак саламатта тургула.